Мигранттардын жашоосу дейт мен. Выживание. Атубек салып турсузбу? Жок, мен ачылыптым да даже. Не кылгандабыз ошондо азыр? Тормозной системаны перекачка кылгандабыз. Машина алганбыз, мага машина алдык. Toyota Sienna деген. Мен көрсөтүп коечу. Мен мындай чоң машина. Жолдон айдап барат, жол дөңгөлөгү жарылып болсо, домкраттан көтөрөрдөн мурун скоростьту пыйга саласың, паркингге. Ручной тормозду тартасың. Мында бутуң менен басма, бутуң менен басасың. Эгерде могу дөңгөлөгүң метсе, астыңкы дөңгөлөккө экөө-экөөнү коесуң, көрдүң? Таш сактап турат аркага. Асты жагын. Анан муну бошотуп алып туруп, анан көтөрөсүң. Көтөргөндөн кийин на всякий случай муну коюп коесуң. Кетпесин, а? Мен алым жетеби муну көтөргөнгө? Алым жетсе, кетпесе, эми жардамдашамын болуп калсам. Алың жетет. Көчөдө алым келбесе, алың жетет да. Анда алым жетпейт деп жатып анда көчөдө калып. Жети орунду 7 киши батат. Арты мындай. Асты мындай. Ушундай машина алгым келип жүргөн да. Ау. Дөңгөлөк. Безопасность көрөтөйт. Дөңгөлөктү чыгаргандан кийин любой жумуш кыларда сөзсүз түрдө машинанын астына салышың керек. Безопасность. Машина түшүп кетсе басып өлтүрүп салбаш үчүн. Түшүндүң? Так, эми сен астыңкы эмеге түш машинеге. Тормозду момунт басасың. 1, 2, 3, 4 деп туруп, 5-синде тырыштыра басасың. Бас турасың дегенде, бас тур дегенде мен аяктан бошотом мына жерде. Кана ачыкчы. Ачыктын кереги жок. Мындай эле басасың. Отолдурбай элеби? Тетерет. Дыргыткандын ордуна. Машина колдоңго кетиргиле. Не, простой адамбыз да биз дегенде жашырынбайбыз, как есть тартабыз, как есть. Ыргытып калсаң жөн ыргытат, андан көрөк. Ой, в Америка акчаны өлө таап атам депчи. Өз доставкада иштеп жүрөт да. Так, тормозной эмес, колодкабыз. Сонун эле экен. Пока есть. Километров 50-60. Километров 50-60 эмес, где-то 5000. 5000-6000ге жетет экен. Всё? Америкага келип не болдук? Парикмахер болдук, механик болдук, дагы эмне болдук? Тиш доктор болдук. Тиш доктор болдук. Так, bir sera жулдум. Bir sera эметип туруп, чыгар, жыткасын чыгарып туруп анан салып койдум. Нормальный. Аккан жок. Кайра салалы эми. Кайра обратный, ошонун эле башкачасы. Ооба, биягы бүттү, тиягын жазабыз эми. Америкага келсек өлө фарфырайбыз деп ойлодук эле, Экөөбүзбү? Жыргап кетебизби деп сразу эле байып эле мон. Жип айнап элеби? Муш болуп кетем деп ойлоп. Наоборотунан болду. Простой адам баардык жерде эле простой да. Жүдөгөн адам баардык эле жүдөгөн. Эй, Кыргызстанда делечи. Таң каласың го, айылдарчы таап-таза жүргөндөр бар, билесиңби? Ооба. Колу мындай да. Скорость салганда салып мындай автомат. Таап-таза эч жерине бир түшпөйт. Мон бир түшүп калса чертип койгондорчу. Андайлар бияка келсе укмуш жашашат да ошондойчу. А бизге окшоп монт баткакты жакшы көрүп, ушундай бирдемкелерди жакшы көргөндөр болбойт экен бизге окшогондорго. Баары эле машинанын астына жатат экенбиз.
дөңгөлөктөрү жакшы экен э? Тракторлор э? Айдайбыз машинаны. Не болуп атат деп сарсаң албайбыз. Мен бектейинби? Жок, сен тартып эле тур. Араңардан эң жакшы кылган жакшыңар тиги үй бүлөңөргө жакшы мамиле кылганыңар деп пайгамбарыбыз айтат го. Саллаллаху алейхи ва саллям. Ошондой болуп тиги эң жакшы болоюн деп атпайбы, сенин колуңду даже машинаны тийгиздирбейчи. Ооба. Кечке ремен тактырдым го мен. Машинанын ремениби? Яман сен айдайсың да. Өзүңдүн машинаң кылдып. Мен серпанчынын ременди да үйрөндүм көчө такканды. Роликтерди алмаштырганда үйрөндүм. Билбейм, ушундай машиналар Бишкекте канча турат болду экен, э? 2008-жылкы Toyota Toyota Sienna. Toyota Sienna. 5000ден өйдө болуп. 5000ден. Биз ойлойд болуш керек. Канчага алдык биз? 2,5. 2,5га деген MacBook экенбей, MacBook 2,5га сатат экенбей. Тиги эмеле? Стиральный машина алсаң 2,5га алат экенсиңер бияктанчы. Аны эми мага салыштырмалуу. 2 iPhone алгычандан көрө бул машинаны алып тээп жүргөн жакшы болот. Балдарга керекти. iPhone'ун 1,5 миң турат. Бүгүн пятница, бүгүн иштейби? Мекемелер. Ооба. Мен тетиги алган эмемди алып барып берип салайын ошону иштесе. Fit менен барып келесиң? Жок, муну менен барам да. Айдай фитиңди өзүм. Фитти айдайм. Если балдар жок болсо фитти айдайм. Балдар бар болсо муну айдайм. Toyota баары тамуга отургандан кийин. Багыш фитиң карабай. Так, муну түшүрөбүз. Майды аз эле айырма экен, э? Май ичкенде. 2 литр эле айырма. Көп 3,5 болгон. 3 литр аябай ашып кетти. 2-3 литр эле айырмасы. Деле ошондой эле жатты. Но зато биякта бензин арзан да, Америкада. Салыштырмалуу. Бүт баары салыштырмалуу, да. Багасы арзан эмес, багасы ошондой эле. Бирок бияктын айлыгы менен Кыргызстандын айлыгын салыштырып болбойт да. Бияктын айлыгы 10 эсе чоң даже. Орточо айлык Америкада $2000 экен. 2000ден өйдөрөк да. 2000-3000 доллар экен. Орточо айлык, э? Средний зарплата. 2000 деп койчу, мен билгендерден эми статистиканы караган жокмун, бирок приблизительно 2000 алган киши 1 галлон 3,7 литр. Ошол $2 болуп аткандан кийин анан айлыгың $2000 Бизде зарплата $200. Кыргызстанда зарплатаң $200 чыкса чыгат да. Чыкпаса жок. Анан ошондой эле баа бензин. Конечно, кымбат да. Салыштырмалуу 10 эсе. Бензинге эле иштейсиң да, только эптеп квартирама жетип, анан бензиниме жетсе деп ойлойсуң да. Обедти эмне кылат десе, обед деп тиги. Bir gün abet yesең, экинчи күн абет жеп ушинтип жашайсың да Кыргызстанда. Эми баары эле эмес да. Жок, ал баары эле деп айтпа. Баары эле деп айтма. Баары эле бай эмес да. Мен мисалы ошентип эле жашашың керек болчу, ошондой эле жашайсың. Проекттерди иштегендер көбүрөөк алат айлыктарын, алар кичине жакшыраак жашайт. Бирок деген ал проект 1-2 киши менен 200-300 кишинин салыштырып болбойт да, аларды да караш керек да. Ооба. Ал элдин көбү эле аз эле айлык менен иштейт да. 10 000 сом, э? Средний зарплата. 8 000, 10 000 алып калса, айлык 12 000 экен деп. Шут да. Айылда айтпай эле кол. Айылда. 3 000 сом. 3 000 сом. 3 000 сомдай. Айдагы 5 000. Бул жакты көрүп, Америкада элдердин жашаганын көрүп, анан кээде Кыргызстандын абалына ойло ыйлагым келип кетип атат мен. Өзгөчө балдардын абалына, я. Бакыштар. Бул жакта бала төрөлдү, эч нерседен кем болбойт экен. Эч нерседен. Бул жакта балдардын баардык нерсеси бар болот экен. Акчанын баары жогуна дагы көз каранды эмес экен да, билим. Баардыгы бирдей билим ала алат экен. Эгерде акчаң жок болуп кыйналсаң, мамлекет ошол балага төлөп берип коюп турбайбы?
кандай бесплатный образование алат деген, значит бесплатно да. Бесплатно. Мугалимге чогултмай, анан туулган күнүнө чогултмай. Тиги минтип За турникет анан кийин. Анан тигинин 80 жылдыгы болуп калыптыр. Анан мунун 90 жылдыгы болуп калыптыр деген нерсе жок. Бесплатный деген нерсе биякта бесплатный. Үйүңө чейин компьютерди алып келип берет. Бесплатно. Бир дагы тыйын, бир дагы доллар албайт, эч ким эчтеке албайт. Бесплатно. Тамак алып келип берет. А Кыргызстандыкы кандай? Бесплатный. Бесплатный деп коет, Жөн эле сөз. ай сайын 2000 төлөш эмес белек, чыңгыз менен. Мектепке кириш үчүн канча беришет да? Азыр мени угуп аткандар азыр менен макул болосуңар да. Мектепке мындай жакшыраак мектепке киргизем десең канча бериш керек? Өзүм прописка болбогон жерге. Анан элдин баары жакшы билет. Анан ошондон улам анан бияка келип алып салыштырасың да. Салыштырып алып анан ошо балдарга Кыргызстанда окуп аткан балдар колунда жок болсо, ата-энеси жакшы билим бере албайт экен да. Билим ала албайт да. Дагы деген тетрадь сатып бериш керек. Бияктан тетрадьтан амери берет экен го, окуу главный. Ооба. Мен ошону тартып коеюн деп такыр колум бошобой атат. Балдар мененчи. Башың иштейт да негизи. 5 килограммдык башты бекерден көтөрүп жүргөн жоксуң да. 5 килограмм эмес башым. 4,5 бе? Кичинекей эле 3 килограмм. 3 килограмм? Мечи канчанда? Айтсам болбойсуң, ай. Азыраак десемчи. Меники 5 килограмм мей. Сен башың 5 килограмм, мейин көбүрөкпү? Соответственно, мейи көбүрөөк болуп да, 5 килограмм баштачы. Анда аттын башынын мейиси көп болмок да. Ой. Биринчи эмне кылабыз? Биринчи бошотобуз. Бирөөлөрүн кичине эле бошотосуң, көп чыгарбайсың. Чуть-чуть эле бошотосуң да. Бошоткондон кийин могу башталат. Мына могу жерди көрдүңбү? Эки мындай тешиги бар, кичинекей тешик. Ошону жешерге ылайыктап келип коесуң. Алтырып. Именно бул родной өзүнүкү да. Ошону коесуң. Не коесуң? Муну саласың. Башталат. Андан башталат деген билесиңби? Анан кандык албарсты келет. Андан башталат. Кандай эле? Албарсты мени басты, анам мен аны бастым. Знаменитый болот десе укмушта болгон эмелердин баарын чыгарып эле знаменитый боло беришет да. Анам мен аны бастым. Депчи. Кыргыздар эле кыйынбыз негизи. Канча президент кетти деп кой. Анам мен аны бастым деп. Жалт этип чыккан жылдыздар дагы болду, дегенчи ким эле? Кайрат Кыргыз беле? Дотуп алдай кетти. Ал кеткен жок, жүрөт. Эми чыкпай калды дегеним да. Чыгып элатат да, сен просто көрбөйсүң да. Ошо ыры жакчы мага. Ошончо эмнеге продолжать этпей койду? Я жаным. Эмнеге продолжать этпей койду? Өзүнө сура, мен каяктан билем. Мой дискираж? Тракторду көп айдашат экен. Toyota Siena'ны да көп айдашат экен, Эми бул семейный. Toyota Sienna Тракторду көбүнчө мындай жаш балдар, же болбосо мындай возрасттагы адамдар айдашат экен да, тракторчу. Жакшы көрүшөт. Трактор менен дарылдатып жүргөндө объемдору 5-7, 6-2, 4-7.
бош айдашат. Биз болсо 3,5 куб объемду алып алып ошондо көп экен. 2,5 3,5 литрге көбүрөөк ичет экен деп сарсанып алабыз. Булар 5 жети. 6 2 объем деген не деген сөз? 6 литр деген. Сайтка канча коюп анан кандай болду? Бул машинени 4 жети деп коюптур. Андан кийин 3 жетиге түшүрүптүр өтпөгөндөн. Бир болсо элдер көп көрабысы келген жок да. Анан биз барып жок. Биз жөн эле барып көрүп коелу деп барбадык беле. Көрүп коелу деп барып машина жагып калып, канчага бересиң десем, канчаны күтүп атасың, канча дейт деп айтасың дейт менден. Анан мен 3,7 деп турса, анан түшө коеюн деп атам да, түшүрөйүн, бир топко түшүрөйүн. Так, ойлонуп туруп, 2,6 деп көрбөйүнбү? Анан жок десен, бир 2,8, 2,9 калсам жакшы эле болот деп ойлонуп атам да. 2,6 деп айтсам. 2,7 дедиңби? 2,7 дедим да. 2,7. Башын ортпаган американецтен. Десем. 2,7 деп айттым да. Мен башка бирөөгө айткан бааны айтпадым. Мага айткан бааны айт дедим да. Десем. Сага 2,5га деп атпайбы? Иммигрант экенибизди көрүп атат да. 2,5 алып калдык анан ошо. Чак колду чапкан, тарс этиречи. Ал өзүнүн 3 машинасы бар экен. Машинасы көп экен. Машиналары башы ортпаган экен. Башын деле ортпайт экен. Утилге чыгарып калган деле машина окшойт. Антенсиң состояниясы аябай жакшы экен да. Так, эми алар үчүн утил да. Так, мен маяктан Америка үчүн эскирип калган машина, биз үчүн жаңы машина. Берки страховкага эле $20 кошулду. Бирок эме да. Сен машинеңди, биздин машинени жазабайт. Бирдеке болсо, бирөөдү сүзүп алсаң, сүзүп алган машинаны оңдоп берет да. Ушундайбы? Кудай сактасын андан. Аккуратно айдаш керек да ошон үчүн. Кудай сактасын, бирок мен сүйүктү. Кой. Кыргызстанда көргөн өнөрүңдү бияктан көргө. Бияктан бүт кымбаттайт, страховка да кымбаттайт. Так, эми акырын айдаганга аракет кылам. Арткысы калды тетигинсе. Билбесең, азыр анча-мынча жок дегенде анча-мынча машинаны жасаганды билбесең, укмуш кымбат экен биякта жасаткан. Мен деген бул машиненин сол астыңкы подшипник уңулдап аткан. Ошону котортоюн деп барсам, эң эле арзаны $280. $280 которуп келбедимби? Бир подшипникте. Ушундай жигиттер, айымдар, мырзалар анча-мынча машина айдаганды жок дегенде машина оңдогонду үйрөнүп алып келгиле, Америкага келе турган болсоңор. Жок дегенде бир буроону бураганды. Жашоо жеңилирээк болот экен. Бираз биринчи иммигранттар биринчи келгенде 1-2 жылга чейин кыйналат, андан кийин анан ордуна түшүп калат. Андан кийин аны акчаңар көбөйгөндөн кийин аны бирөөгө эле жасатып каласыңар. Акча көбөйгөндөн кийин анан жапжаң эле машина алып айдап тура бересиң. Ага чейин ушинтип мына выживать этиш керек. Обязательно коебуз. Өзүңөрдүн чачыңарды өзүңөр аласыңар. Өзүңөрдүн киндигиңерди өзүңөр кесесиңер деген. Ооба. Бuyakta стрижкалар мужской. Элитный салондордо $70 экен. Мындай средний салондордо $50 экен. Арзандары $20 экен. Ачып коесуңбу? Тормузду жанагындай басасың, жаным. Муну чыгарасың. Мунун койгон жери бар. Койгон жерине коесуң. Ана акырын келип туруп, мынчалык калганда
İstep kalsın. Sen? Ага негизи 3 нерсе болсо эле айда берем машинаны. İçinde балдарым кенен батса биринчи, экинчи бузулуп калбаса жолдон. Үчүнчү кондиционер иштеп туруш керек да. Ысык суукка калтырбай. Sen to'ragan yo'qmi boshqa? Men Dönemde illardan mı? О, Араглачи, ребята! Это самое крутое, что я видел. Позавидуйте, поставьте лайки. Не Америка, а сказка. Смотрите, флаг. Дед Мороз. Çoğun asam yaptırmaya bula. Ben çapımda hiç.